Саламатсыңарбы менен сүйүктүү окуучуларым. Азыр кыргыз тили сабагы балдар. Баарыңардын маанайыңар жакшыбы балдар? Ар дайым маанайыңар жакшы болушун каалайм. Бири-бириңерге карап жылмайып жүргүлө. Бүгүнкү сабактын темасы сөздүн түзүлүшү. Максатыбыз сөздүн түзүлүшү жөнүндө маалымат аласыңар. Сөздү туура, катасыз, сулуу жазууга үйрөнөсүңөр. Бири-бириңерди сүйлөөгө, угууга тарбияланасыңар. Балдар, сөз эки бөлүктөн турат. Алар уңгу жана мүчө деп аталат. Мисалы, аталар деген сөздү уңгу мүчөгө ажыратып көрөлү. Уңгусу ата, ал эми мүчөсү лар болот. Баарыбыз китептин 56 бетиндеги 1 мугалим текстине көңүлүбүздү бурабыз балдар. Күздө биздин айылга шинел кийген чоочун жигит келди. Элдер ал жөнүндө мындай деп айтышты. Бул Дүйшөн деген жигит мектеп ачып бала окутат экен. Чын эле ушундан кийин Дүйшөн агайды үймө-үй кыдырып, балдарды окууга чогултуп жүрдү. Балдар, текст Чыңгыз Айтматовдун 1 мугалим повестинин үзүндү экен. Сөздүккө көңүл бурабыз, дептерибизге жазып алабыз. Биринчи көнүгүү суроолорго жооп беребиз. Сөз канча бөлүктөн турат балдар? Алар эмне деп аталат экен? Уңгу жана мүчөгө мисалдарды келтиргиле. Экинчи көнүгүүгө көңүл бурабыз. Сен 3 сүйлөм жазып, сөздөрдү уңгу мүчөгө ажыраткыла балдар. Анда баарыбыз чогуу 5 минутка жасайбыз. Баарыбыз ордубуздан туруп, жогорудагы ырга көңүл бурабыз балдар. Sonunda bilese Азаматсыңар, баарыбыз 3 көнүгүүгө көңүл бурабыз. Ата-энеңдей мээрим төгүп, күлө карап турган ким? Билимкени талыкпастан бөбөктөргө сунган ким? Балдар, табышмактын жандырманы тапкыла. 4 көнүгүү. Билимдүү деген сөздөн сөз ажыратып, сүйлөмдөрдү түзгүлө. Мисал үчүн сөз билим, сүйлөм. Алган билимибизди турмушта пайдаланууга үйрөнөбүз. Үйгө тапшырма балдар. 5 көнүгүү. Тапшырманы аткаргыла. Саламатта болгула.